мындай төшөк маселесинде кийим чечкенге чейин ниет кылыш керек, дуа кылыш керек. Пайгамбарыбыз айткан дуасы бар, ал чечинип алып окулбайт ал. Кийим кийген абалда окулат. Аллахумма джаннибна шайтан ва джанниби шайтан ма разактана. Я Алла, бизди шайтандан узак кыл, сактагыл. Жана бизге бере турган перзентиңди, я Алла, аны дагы шайтандан жамандығынан сактагын. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде ошол кошулуда эгерде алхамдулилlah Алла Таалам перзент бере турган болсо, шайтан эч качан ага зыян бере албайт деген. Мына. Ошон үчүн дуа. Эми эгерде жууна турган болсоңуз, анда эчтеке эмес, ажаткана кирерден мурда биринчи сиз сол бутуңуз менен кадимкидей эле дуаны окуйсуз. Бисмилла, биринчи бисмилла, андан кийин Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис. Жиндердин эркек ургачысынан паана тилейин деп кирип, биринчи бошонуу керек. Ошо калдыктарды зара аркылуу чыгаруу керек. Бошонгондон кийин эгерде кайсы дененин кайсы жерлерине эгерде ошо нажас тийип калган болсо, аны жууп, анан дарат алуу керек. Дарат алабыз. Дарат алгандан кийин 3 жолу кааласаңыз биринчи оң ийин, баш, анан сол. Же болбосо баш, оң, анан сол. Айырмасы жок. Исрап кылбастан ар бир түккө сууну жеткириңиз. Эстегенде дарат алып атканда, оозуңузга суу алганда гаргара кыласыз. Мурдуңузга суу алып атканда, хайшун деп коет, мына жогору жакка чейин тартыңыз, шайтан отуруп аткан жерге чейинчи. Андан кийин анан толугу менен жууп чыгып кете бересиз, болду. Албетте, дарат алып атканда путту жуубай туруңуз. Путтан башкасын бардыгын жуйсуз. Себеп дегенде эгерде карап туруп, путту деле дароо жууп койсо болот. Эгерде суу токтобосо, суу токтогон жерде болуп калат да. Биз адамда көбүнчө этажда суу токтобойт ал. Эгерде мисалы айылдарда болуп турган болсоңуз, бир кумдун үстүндө болуп калабы, суу токтобой турган. Анда путту жуубай турсун дейт. Бардык денени жуугандан кийин ошол жерден жылып туруп, анан путту жуусун дейт. Эмне үчүн? Биринчи путту жуусаңыз, ушунча суу кетти да бир аз болсо да. Бул жерге туруп алдыңызда жуугандан кийин дагы путту жуйсуз. Ушуну да шарият ыраа көрбөйт. Ушунча исрап кылганды дагы. Анан тонналап төккөндү кайкын макул десиң анан. Ошон үчүн иншалла исрап болбош керек.